Кыяз байке, эми бул мындай учурлар сизде көп болсо керек, бирок сиздин өмүрүңүздөгү мындай эң бир таасирдүү, бир өзгөчө, жүрөгүңүздө бир так калтырган, таң калыштуу бир күн менен бир бөлүшүп кетсеңиз. Улак тармагына эле айтайынбы? Боло берет, улактан болсо деле. Ошол мен улакта жүрүп, эки жакта иштеп жүрүп, мисалы эненин жүрөгү боюнча айтайын, башкача экен да, эненин жүрөгүчү. Манас иним Ала Тоо деген командада ойноп калды бир. Мен Достук деген командада ойноп. Баткенде оюн болуп атат. Анан эмеде ойноп калдык да. Экөөбүз бир ойноп калдык. Противник болуп. Противник болуп ойноп калдык да, анан кийин кечинде үйгө бардык экөөбүз чогучу. Чогуу үйгө бардык дагы. Апам отургузуп алып экөөбүздү айтып атат. Менин атым күлүгүрөөк болчу да. Манас улакталат. Мен сразу тосуп калам. Тосуп, булагын салдырбай ошентип атсам, мен спортто агайыны болбойсуң да, спорт. Анан кийин апам урушту экөөбүздүчү. Неге сен именно Манас улак алганда эле сен барып тоса каласың деп. Анан апа ушундай дейм. Улакты алгандан кийин тосуш керек. Канчалаган убакыт кетти, утабыз деп команда менен ошентип жүрөбүз. Десем эме дейт. Кыскасы Манас чыкканда поляга сен чыкпай тур дейт. Сен чыкканда Манас чыкпай турсун дейт. Ошону карачы, эненин жүрөгү башкача экен да. Бирок бул нерсе эми жөнөкөй адамдар байкабасы керек бул нерсени. Апа эле да, машалла. Апа, Алла разы болсун, машалла. Сага да рахмат.